Баарыңыздарга салам. Сиздер менен Жылдыз Тайм жана мен Айтурган Сапаева. Бүгүн биз Кыргыз драма театрында Чыңгыз Мамаев агайыбыздын концерт кечесине келип отурабыз. Бүгүнкү келген адамдардын эмоциясы деги эле бүт баарын сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Биз менен болуңуздар. Ордуңуздан тапканча бүгүнкү ишибиз ийгиликтүү, жемиштүү өтүп кетсин. Чыңгыздын ушу чыгармачылык поэтикалык кечеси абдан жакшы өтүп, элибиз ыраазы болсун, биз дагы ыраазы бололу. Амин. Амин. О, айтканыңыз жакшы өтсүн. Артистерди. Келгиле, кеп. Артистерди. Биздин ырымыбыз бар, койгула баарыбыз. Канаке артистерди. Чаңдытып, сан миң жылдын арасын, турмуштун даңкан куруп майда ташын, өмүрдү салмоор кылып дырылдатып, тагдырдын сазга айлантып суаскасын. Адам денеси акылын камчыланып, замана кайда зулап ыратасың. Маңдан тыпкылын башын, бургатып атсыздардын аккан жашын, дааналап күн нурундай жарык берип, көрсөтүп, келечекке жол тасасын. Казачыл кабылган жүрөк баатыр окшоп, замана кайда кетип баратасың. Замана закымданат, закым желдей, зыркырап зарылдыкка токтоп бербей, көргөн түш, өткөн жаштык балалык кез, кайрылып калыбына кайра келбей. Замана зуу-зуу этет өз жолунда, кырынан бир дагы ишык тегеренбей. Замана зуу-зуу этет өз жолунда, кырынан бир дагы ишык тегеренбей. Сен келдиңби Алыкул? Ооба. Ата журтумду, элимди сагындым. Биз да сени сагындык. Сен элиң өлбөй турган өмүр. Ыр жаратып кеттиң Алыкул. Алыкул, Шотадан окуп берчи. Шотадан Ааламды алдуу кылып жаратканым, баарына энчүрүп жашагандын, асмандан жердеги кубат берип, дүйнөнүн жарыкчылык жыргалдарын бир гана адам затка жазып койгон, бийлигин өкүм кылып падышанын. Аржанга өз насибин жазган Алла, жалгай көр мен азгырбай шайтандарга. Бактысыз мажнундардын жаргын чач жанайын чын ашыктык от алдына. Күйгүзгүн сүйүүдү өмдү кеч, өзүңдүн ак барайын сурагына. Керемет саптар. Сүйгөнүм, бул дүйнөнүн даамачу. О, чиркин сүйүү деген балдай таттуу. Айрылуу ашыгынан кыйын экен, көз туман, кулак тилүү көкүрөк тартуу. Күндөйлөйм, жүрөгүмө тамак барбайт. Шондуктан бал ичсем да баары бир уу. Сен Айдайды дагы эле сүйөсүң го? Жолбос терсин жаныңган баатырды кимге арнап жаздың эле? Мен анан кандай отурган эстей албай калдым. Бир карасам таң атып кеттим болот. Кайрадан отурам, таң каламды кубана. Дүйнөдө жалгыз гана мен бактылымды ойлойм. Сүйгүм келет. Жаш жандырып жаш болуп, жашымды алдап,
жаш пайымдаймас болып, жанар тоғдай, жалын шашқан отыңа шыққым келеді, жаным шыққан таш болып. Сүйгім келеді, сүйгенме жалынып, сүйгім келеді, кейде өзіңе бағынып, өз күшіме бағынып, сүйгім келеді, кейде өзіңе бағынып, көк асман, жерге түсі жарылып, жердің үстін қиян жүрсі тарылтып, ал қияндан өтер елем қиналмай, bir göz қараш туатымды жаңа. Өтінді, сұлусың болыптың ақ бөрінді, сойқайып жүрегімді жаралады, сұлтандық бар бақындың өмірінде, сойқайып жүрегімді жаралады, сұлтандық бар бақындың өмірінде. Қандай болуды, тағдырды басқаға жар болуды, елін шешіп кетемін менің, тұрсыз сол қолындай жол болуды, елін шешіп кетемін менің, тұрсыз сол қолындай жол болуды. Мана кандай? Жакшы, рахмат. Сон. Кандай даярдандыңыздар бүгүн концертке? Жакшы даярдык болду окшойт. Буюрса азыр көрөсүздөр, элге жагып атат окшойт. Кандай кызматтасыз азыр? Ошол Чыңгыз агабыздын калемине таандык ырларды айтып атабыз. Сүй жөнүндө, чыгармачылыгы жөнүндө, жашоо жөнүндө. Чыңгыз агабыздын эң бир жакшы көргөн, сиз жактырган сапаты? Жөнөкөйлүгү жагат мага. Биз буга чейин эң биринчи эле ошо театрдын босогосун аттагандан 7 жылдай өтүп калды биз чогуу иштешип атканыбыз. Ар дайым үлгү алабыз. Анан ошол жөнөкөйлүгү жагат, адамгерчилиги жагат. Ошол. 7 жылдан бери чогуу экенсиз, ага экен, анан кандайдыр бир өзүнүн чоң жардамын тийгизебизге? Чоң. Албетте, ошо сахна аркасындагы өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, роль ойноп атканда биз чоң чыгармалардан ошо Сынган кылычта чогуу ойнодук. Ошо терс карманда Чыңгызбайк ойноду, мен Үзүптү ойногом. Ошондо аябай жакшы бир тандем болгонбуз деп ишенем. Анан албетте бул адамдын баскан турганы, бизге берген ошол сахна артындагы кеңештери бизге дагы мындай чыгармачылыгыбызга ийгилик болгон адамдардын бирөөсүнүн катарында. Анан биз ошол жакында ата-эне тилеги деп тасма тартып, ошол тасмада дагы агайды чакырып ойнотконбуз. Байкебизде менимче ал жакта дагы мындай биз ойлогондой чыныгы сахнанын чебер экенин көрсөттү, экрандын чебер экенин көрсөттү. Чыңгыз байкебизге ийгилик каалайбыз, үй бүлөңүз менен бар болуңуз. Биз ар дайым аркаңыздабыз. Кош сүйгөнүм, коштошоду да жанымда, сен жакшы эрең, мен сүйерем жанымда. Ак сүйдүң көңүл Қана, бұл көлтірапта көпке жыртады. Бір арғын жүк артына ердің бе? Үчікті айтпа. Өлшемді кырлардан башқа Ателла менен Евгений Онегин айтпайды. Айтпайлы, алық қол. Бұл Шекспир менен Пушкинге анша-мұнша ақылдың күші келбей, бұға ақылдың ақылы ғана қол соғылады. Көркембай, бұл сен білесің бе? Бұл Шекспир менен Пушкинде адамдар бізде де бар. Қант, кім? Бұл қадимки
Маңызшы Сағынбай Орозбақ. Мына ұшы кіші. Doğru айтасың. Топ-топ айтасың. Маанайыңыз кандай? Ең сонын. Чыңгыз агайга бир калуу тилек айтып койсоңуз. Чикен мына бүгін 25 жылдық отчеттық баяғы ел алдында өзінің еңбек сіңірген артист деген мемлекеттік сыйлықты алғандайын өзінің отчеттық концертін беріп жатады. Құдай бұйырса жоғарғы деңгейде жақсы болып жатады. Игілік қалаймын. Чикемдағы ойнай тұрған рөлдер, түшө тұрған кинолор дағы алдыда, жаза тұрған ырылары, жаза тұрған аңгемелері, андықтан чикеме денсаулық қалаймын, игілік қалаймын. Анан албетте ергі қалаймын. Рахмат чоң. Артından, çalgınçının dartından, yeni varım hoşanda, kızığın görürsün bundan gör, kızıktı mıhtar sadıktır, halvan betkin hoşandan, bunu hoşandan, elçi vaktıday betin görgöz, hoşanda mintim kana gaytın gadıktır. Кандайсыз агай? 5 та. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат сизде? Көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз. Мен эми жеке өзүм жөнүндө айтпай, бүгүнкү чыгармачылык жаңылык жөнүндө айтайын. Менин ошо биздин театрыбыздын мыкты актеру, өзүңүздөр бардык наамын айтып олуштун кажети жок. Театр жана кинонун актеру Чыңгыз Мамаевдин бүгүнкү поэтикалык чыгармачылык кечесини абдан жакшы өтүп атат. Мен кубанычтамын, өзүмдүн артисттерим менен, ушу балдарым менен мен сыймыктанам. Себеби мына мен коркот элем. Мен баягы эски муундар үчүн коркобузбу, ушундай чыгармачылык кечелерди өткөзүү үчүнчү. А булар коркпойт, кыйын мен балдарым. Мындан мурун Нурдөлөт Копоевду өткөзгөн, ал дагы жогорку деңгээлде өткөн. Мына бүгүн Чыңгыз дагы өткөзүп атат. Кудайым колдоп, мына жакшынакай өтүп атат. Залда отурган элдер ушундай кубаныч менен кол чаап, толтура зал жакшынакай өтүп атат. Мен кубанычтамын, сыймыктанамын. Эми Чыңгыз туурасында айтсам, ушу Чыңгыз 2000, эгер калп айтып атсам, 2004-жылдын аягында келген Учур театрыначы. Ошондо баягы театрга кабыл алып атканда айрымдары жок, кабыл албай эле андай мындай дегенде мен настоять этип кабыл алгам. Ушу Чыңгызды. Кастингден атайын өткөн да, Кастингден өткөн. Биздин театрга келген артисттердин баары кастингден өтүшөт. Өзүнүн чыгармачылык өнөрүн көрсөтүпчү, анан настоять этип алган болчубузчу. Мен жаңылган жокмун, демек мен сыймыктанам. Мына Чыңгыздан кандай таланттуу адам чыкты. Бу талант, чыныгы талант. Чыныгы өнөр жана ташты жарып чыккан гүлдөй да. Мына Чыңгыздын баарыбызга эле маалым, эми жашырыштын кереги жок. Бир аз кырсыктап, кур жалаанын азабын тартты, бирок чындык ийилет, бирок сынбайт деген кыргызда айтылган жакшы кеп бар эмеспи? Мына ошол чындык бүгүн чыгып отурат. Бүгүн ошо өнөрүн талкуулап, элине тартуулап отурат. Мен бармын, мен талантмын деп. Ошондуктан Чыңгызды ушу чыгармачылык кечеси менен куттуктап кетмекчимин. Жетекчиси катары, коллегасы катары, үй бүлөсүндө ар дайым жакшылыктар көп болсун, бала бакырасы менен аман болсун, бар болсун, эч качан кем болбосун. Рахмат, сизге да ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге. Мектеп босогосун аттайт. Ошол жылы Колонак айлана кыргыз эл акыны Байрамкан Абылкасымова барып калып, акын эжеңиз чогулушу кечесинде ырдатып, кичинекей Чыңгыздын талантына баасын берип, ак батасын берген. 1995 жылы Ешбай Токсобаев атындагы орто мектепти ийгиликтүү аяктагандан кийин 1996 жылы Муратбек Рыскулов атындагы музыкалуу драма театрына хордун солисти деген кызматка кабыл алынып, театрда 1 жылдан ашык иштейт. 1997 жылы Токтоболот Абдымомунов атындагы Академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайын 2000 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, кайрадан Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалуу драма театрына ишке кирет. Marcha
Келиңиздерде ушул Чыңгыз агайдын азыр концерт болуп жатат. Анан агайга өзүнчө бир каалоо айта кетсеңиз. Чыңгыз байкебиз биздин абабыз быйыл 25 жылдагы сахнадагы өзүнүн талантын элге тартылып атат азыр. Кудай буйрса эл жакшы кабыл алып атат. Чыңгыз байкеме чыгармачылык ийгиликтер болсун. Ар дайым талыкпай эмгек кыла берсин. Ошол менин кааларым. Дагы калеми курчуй берсин. Ырларды да абдан мыкты жазат. Чыңгыз байке сизге ийгилик. Анан ушул Чыңгыз байке менен экөөңүздөр таанышкансыздар көптөн бери. Анан бир кызыктуу бир күлкүлүү окуядан айта кетсеңиз, эсте калган. Эми кызыктуу күлкүлүү окуялар көп эле. Кайсы бирин айтайын дейм? Бул окуялардын баары айтып болбойт азыр. Ал даярданган учурда бир Марбажиевдин калемине таандык үркүн спектакльди коюп атканда масса болуп сахнага чыгып анан баарыбыздын эс алып отурган жерибиз бар да. Анан бир убакта отурабыз алдыда эки актер ойноп атат эмеде. Алдыңкы линияда сахнадачы. Анан бир убакта карасак тыңшасак эле коңурук чыгып атат да. Кимден деп эки жакта карап коебуз. Бир убакта карасак Чыңгыз байкем уктап кетиптир да. Сахна эме вовремя спектакль болуп аткан учурдачы. Аябай катуу чарчап калган го анда. Аябай катуу чарчап, андан мурун тойдон келген. Анан ошо коңуруктарды уктап калганы эсимде калган. Аябай ошол. Рахмат, жакшы мана кылайсыз. Рахмат. Чогуу бирге мен тай минип сен атчан, сагындым мен кой кайтарган дылаана. Жүрчү агам, биз айлыга баралы, атолонуш колон тону жагала. Казан толо, боркулдаган эт кайнап, бизди өстүргөн мейрим отун табала. Жүрчү эжем, биз айылга баралы, апам сайган туш кийизби баягы. Көз май кетип, бизге арналып жазалган кооз сайманы там бооруна тагалы. Жүрчү иним, айыт жака баралы, ата энеге Куран окуйлабалы. Жатса дагы кабырда бизди ойлоп жүрсө керек санаалуу. Атам минген жер ат турат токулуу, жер айдайды терең салып сокуну. Атам урас төр жайлоону жоготпой, бастыралы кең айланып чокуну. Чыгармачылыкта жаңылыктар. Азыр эми отпускага чыктык консерваториядан. Филармониядан болсо ушул айдын аягынан чыгабыз. Анан ушу отпускага чыксак деле бирок чыгармачылык иш сапары менен Белоруссияга, анан Ташкент шаарына баргантабыз, Кыргызстан маданият күндөрүнө. Ошол негизинен анан өзүмдүн жеке чыгармачылыгымда болсо жаңы буга чейин даярдап койгон ырларды жаздыруу алдында турабыз. Ошол бүгүн эми Чыңгыз байкенин концертине келдик. Кыскасын айтканда жөн жүргөн жокпуз да. Кандай чыгарманы аткарасыз бүгүн? Чыңгыз байке ошо өзү айтты, ушул концерттин сценарийине жараша Канике Эралиеванын Атамант деген чыгармасы, ошондой эле Исрай Наманбаевдин Айданек деген чыгармасын аткарган. Чыңгыз агай менен канчадан бери таанышсыздар? Көп болду го, көп болду. Мен качан биринчи жолу таанышканым эсимде жок ушу. Көп эле болду, бир 20 жыл болбосо да чамалап калды. Ошол убакыт ичинде мындай кызыктуу бир эсте каларлык окуя болдубу? Чыңгыз байкени башка эми актерлор, ырчылар көп да. Бирок эмнегедир биз мындай чыгармачылык жолдо көбүрөөк кездешип, мындай бири-бирибизди жакындан билген адамдарданбыз да. Анан Чыңгыз байкенин көп спектакльдерине бардым мен. Өткөндө дагы ушул чыгармачылык концерт жөнүндө сүйлөшүп атып, байке Шадынакты ойнойсузбу деп атпайм ба, үзүндү. Мүзүп аталыкта ошо Шадынактын ролун аткарган да. Анан ошондо майга ага чейин да көп спектакльдерин көрүп билип жүргөм. Бирок ошол чыгарма эмнегедир спектакль мен аябай эсимде калды да. Өзгөчө Чыңгыз байкенин образы өтө чеберчилик менен ойногон. Ошондо
баягы Кокон Ордосунда ошол жердеги саясатты, ошол жерде интригаларды Шадынак аркылуу аябай сонун чагылдырып берген да. Ошо образын айтып калдыңыз, анан Чыңгыз агай көбүнчө театрларда чыгат да. Анан кино жаатында кандай карайсыз? Кино жаатта эми өзүңүздөр билгендей үнү эмне деген сонун үн Ибрагим Пашанын үнүн озвучка алган да. Андан башка деле көп, мисалы ошо сүйлөсө озвучка кылса Чыңгыз байке кылсын, ыр окуса Чыңгыз байке окусун. Анан кинодо дагы көзүңүздөр билгендей азыр эми баягы Чыңгыз байкени көптөр эле Алыкул Осмонов деп эле билишет да. Демек бул элдин эсинде калган өзүнүн чеберчилиги деп ойлойм да. Көп эле мага ушу жаккан кинодо, театрда болобу ошол. Рахмат чоң, анда ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар. Шашып каяктан келип калдыңыз, Роза эже? Тойдон жар айтып жүргөмдөн 4-тө башталмак. 4-тө башталган жок, кечигет да. Кыргызча вариант болду. Ошо бирок келдим жетишип. Азыр кайра тойго кетесиз. Ооба, Кудай буйрса Токмок шаарына баратам. Барып жетишип кичине иштеп алайын да, астында кредиттерим бар дейм. Анда эмесе ошол Чыңгыз агайыбызга бир каалоо тилек айта кетсеңиз, бүгүнкү концертте алгачкы концерт экен, куттуктап. Кармай берейин, Мен Чыңгыздын өзү биринчиден күйөрманым болом. Экинчиден классташпыз. Тең курдашпыз да, 1 жылда төрөлгөнбүз. Бири-бирибизди дайыма колдоп турабыз. Мен ушул Кудайдан тилегеним ушул Чыңгыз сахнадан кетпесин, алыстабасын, жакшы ролдорду аткарсын, кыргыз элине кызмат кылсын, үй бүлөсү менен, бала бакырасы менен, сүйүктүү жары менен дайыма бар болсун. Кудайым бөлдө кырсыздан сактасын баарыбызды. Концертиңиздер тойлор той кылансын деп. Рахмат, жакшы барыңыз. Мезгил жана Алыкул чыгармасында ушул Чыңгыз агай экөөңүздөр бир чыгармада катышыпсыздар эле. Сиз кандай образ аткаргансыз? Ошо жазуучулар союзунда Темиркулуу Металиев, Алыкул Осмонов, Медин Албаевдардын жанында отурам кинодо, тасмада. Ушундай Азиз байкелер менен, Чыңгыз байкелер менен, ушундай азыркы убакта Аскар Сулайманов байкелер менен киного тартылып калганыма ошол убакта аябай сүйүнөм. Бүгүн ушул канча убакыт өтүптүр, Чыңгыз байкени башка да өнөрлөрүн көрүп аябай баа берип, концертине ыраазы болуп келип колдоп отурабыз. Концерт кандай болду? Концерт аябай ар кандай болду. Кээ бирлер концертлерде мисалы үчүн ыр эле болсо, буякта акындык өнөрүн тартуулап, актерлук, башка көп өзгөчө концерт болду да. Эң сонун. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Сиздерге да ийгилик, ишиңиздерге дайыма жакшылыктар чагылдырып жүрө бериңиздер. Чыңгыз агай, мынакей өзүңүздүн биринчи концертиңиз соңуна келип жетти. Ушул кубуңузга толдубу, кандай болду? Эми эл таразы элсинчи дейт бизде. Көрүүчүлөрдүн айтымына караганда жакшы өттү деп атат. Убакыт менен учкан куш экен, мынакей ошо 25 жыл көз ачып жумгучак эле өтүп кетиптир. Анан эми ошол 25 жыл аралыгындагы бир эмгеги менен элибиз менен бөлүшүп коелу деген бир жакшынакай ой тилек болчу. Кудай буйрса элибизге жакшынакай ошо отчетубузду берип, ошол кечибизди тартуулап алдык. Кудай буйрса мындан аркысы дагы кайрадан эле иш. Анан иштеп калдыңыз, ушул негизи көбүнчө театрларга чыгасыз да. Анан кино жаатында дагы азыркы учурда пландар кандай болуп жатат? Эми азын улак баягы чакырылган сунуш түшкөн жерлерге сөзсүз түрдө барып тартылып атабыз. Эми дагы сунуштар болсо, дагы тартыла бермекчибиз. Биз актербуз да. Чакырган жерден калба дейт. Кийинки концерт качан болот? Кийинки концертте мен атайын ырчы болбогондон кийин баягы өзүмдүн бир жакшы көкүрөктө жүргөн бир жакшынакай таланттарым менен эле бөлүшүп коеюн дедим. Эми мындан аркы концерт дебейбиз, мындан ары биз ошол кино жаатында, спектакль, оюн, театр жаатында элибизге кайрадан талантыбызды тартуулайбыз. Анда ушул элге каалоо тилек айта кетсеңиз. Жалпы кыргыз элиме, бүгүнкү мынакей колдоп коштоп мени келип берген кыргыз элиме, жалпы бир туугандарга, жора жолдошко, баардыгыңыздарга жүрөгүмдөн, чын жүрөгүмдөн терең ыраазычылык билдирем. Аман болуңуздар. Кыргыз элибиз дайыма тынччылыкта, бейкучулукта, аманчылыкта аман болсун. Мына ушундай жакшынакай таланттарды баалап, кадырлап, биздин жакшынакай таланттарыбыз менен бөлүшүп жүрө бериңиздер демекчибиз. Сизге да чыгармачылык ийгилик каалайбыз анда. Рахмат. Мына ушун менен концерттик кече соңуна келип жетти. Өтө жогорку деңгээлде жана өзгөчө болду десек болот. Дайыма биз менен болуңуздар, саламатта калыңыздар.